Assalamu alaikum, ayıldaşlar. Barыңыздарга кечки салам. Иншалла мол жерде Тиллекен магазин жанында чогулуп атабыз. Комиссия мүчөлөрү баары келишкен. Бүгүн кечинде бир орчундуу чоң жаңылык болгон турат буйруса. Кандай жаңылык болорун күзөтүп тургула. Кечки калган видеолорубузда көрсөтөбүз иншалла. Комиссия мүчөлөрү бардыгы жаркырап ушул жерде. Дагы келишет калгандары. Ушул депутат өкөбүзгө комиссиянын мүчөлөрү жемче бир аз тийип турайлычы. Өкө. Депутаттар жипте жүрчү эле го. Сен портерде эле жүрөсүң го? Ооба, бизге. Секи. Мына элден жеп туруп, жиптерди минип албайсыңбы? Куда калады, баары болот. Портерден башталат. Портерден башталат, да, иншалла. Быйыл дарбызың болуп кетсе, а? Куда калат. Берага, кандайсыз? Алхамдулилlah, жакшыбы? Мына иштер бүтсө буйруса, бир жакшы отуруп, аш-баш жейла. Чарчап калдык экен. Көлгө барып келейлиби? Комиссия мүчөлөрү келип шашып атат, мына жакта Тилеке соода кылып атат. Ассаламу алейкум. Акем кандайсыз? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Комиссия мүчөлөрү сизди күтүп атат. Болуң эми. Көрүнө алып коюң. Мына буйруса, айыл башчыбыз да келип калды. Кандайсыз акем? Жакшы алла жакшыбы? Демди күчтүү. Бүгүн бир жакшы иш менен кетип атабыз да буйруса. Кудай кааласа. Кудай жолубузду берип жакшы чечилип калсын. Айnen. Анан башка маселелерди дагы сүйлөшөбүз. Кудай кааласа. Балдар чогулунча бир аз сиз менен сүйлөшүп турайлы. Кандай экен айыл башчы болгон? Айыл башчылык жакшы эле го. Жакшыбы? Кыйналбай атасызбы? Ооба. Кыйынчылык деле жок. Өзүбүздүкүлөр. Ооба да. Колдоп атыр, колунан келишинче ар бир көчөдө силерге окшогон жигиттер бар экен, кыйынчылык деле жок, Кудай кааласа. Ооба аке. Айыл башчылар сиздей болсо иш жакшы болот буйруса. Аракет кылабыз эми колдон келгенче. Алла ыраазы болсун аке. Иштерге. Силердин жардамыңар менен. Бир маселе да. Мынагу суунун башына иттин өлүмүн таштап койду, дайыма ызы чогулуп берет. Өткөндө камера болгондо ошол жерге бирди коюп койбоссуңар эки. Мындай болду да, камерачы, Wi-Fi менен камера алдырып алыппыз да. Мен азыр сим карта менен иштей турган, 3 жакка карай турган бир камера бүгүн заказ кылдым, бүгүн кылдым. Эртең же бүрүсү күнү келет дейт, толук адрести берип койдум. Анан коюп көрөйлүк сапаты кандай. Камерабызды азыр мына жеке коебуз. Анан кийин бирөөсүн көрүнөбү ошол тарап? Мындай 3 жакка карайт экен, 4 жакка карайт экен башты. Анан бирөөсүн Момтиев көчөнүн башына орто каналга тиги насостон алып өтүп, бирөөдө чеке коюшубуз керек да. Анан бирөө Момтиев көчөнүн башына койсок, ошондо көчөнүн башына ким портер менен бир нерсе алып өтүп кетти. Ал оңго кетпейби, солго кетпейби, ошого карап узатабыз дагы. Камера аркылуу ким төккөнүн билип турайлы дедик да. Дагы бир көчө маселе бар. Ушу полигон тууралуу. Полигонубуз өтө алыс болуп атат да. Азыр мусор экинчи маселеңиз мусор боюнча? Ооба, экинчи маселе мусор боюнча. Полигон алып болгондон кийин жана курулуш иштерин кылгандардын чыгындыларын тазалык ишканасына чыгарышка милдеттүү эмес экен да. Ошолор полигонго жеткизбестен бир жерлерди төгүп салып атат да. Ошо полигонду жакыныраак жерден чечип берсин деген маселе менен азыр акимге бүгүн кайрылуу жөнөтмөк болдук эле. Биринчи биякта элдер менен сүйлөшүп местасын тактап алгыла дейт. Анан кийин аны экинчи маселе кылабыз дейт. Аким бир адам жашаган жерден 1,5 километр алыстыкта болсун дептир да. Анан оногу эмне деп коет, Морбулак деген сай бар го, Латоктон өйдө. Ошол жакта болуп атат да, аяка элдер апарбай жолго төгүп салып атат да. Болду элеке, айта турган сөзүңүз көп экен. Иштеген киши ушундай болот акелер. Күндүз түндүз суразаң айтат да, шак, эмне болду, мындай болду, проблема эмнеке келди. Азаматсыз иш арасында иш сурап кетип атабыз аке. Иншалла мына комиссия мүчөлөрүнөн сырткары бизде дагы наблюдательдерди алып алганбыз. Биякта Жаныбек деген досум бар, ассаламу алейкум. Бул иши да жөнөкөй киши эмес, ГЭСте иштеген чоңдордон буйруса. Бүгүн комиссиянын иштерин баары бир сыйда көзөмөлдөп, көз салып кел. Өзүң көз карашың интервью алабыз аны иншалла. Карагыла. Айыл башы дагы максатка деп өзүнүн салымын кошуп кетти буйруса. Салып койла, анан общий эсепке жабып коебуз муну. Кетебиз деп атканда биякта Темкем келип калды. Ассаламу алейкум. Темке, ушу азыраак сизден бир нерсени сурап алайын. Мен айтып берейин. Биринчи суроо. Эмне кеч келдиңиз аке? Ошону айтыңызчы. Неге кыргыз ушундай? Добуска келбейсизби? Ойлойм. Иншалла Кудай кааласа аз калыптыр. Аракет кылып койла биягына. Иншалла Кудай кааласа. Бир чогулуп барып бүтөрүп салайлы буйруса. Дуа кылгыла, ишибиз оңунан чыксын. Аллахым эмне ниет кылсак ниетибизге жеткизсин. Амин, Аллаху акбар.